على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasul. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem пайғамбарыбыздың қызы Фатиманың Хасан жана Хусейн деген уулдарынан тарқағандар негізінен Ахилал Байт деген атменен танымал. Алар башка мусулмандардай эле исламды жайылтуу максатында дүйнө жүзүнө таркап кетишкен. Кейбирлери Борбордогу Азия чөлкөмүнө келип жайгашып, динди жакшы билишкендиктен жана мусулмандарды башкарышкандыктан кожоюн жана мырза деген маанидеги кожо жана сейит деген аттар менен таанылышкан. Кулук мүнөзү, адеп ахлагы жогору сайиттер орус падышачылыгы бул аймакка басып киргенге чейин өз алдынча улут катары эсептелинген. Кийинчерээк совет бийлиги орногондон кийин динчил, билимдүү, эл ичинде кадыр барктуу, бай жана мартабалуу бул адамдар байманаптарга жана динчилдерге каршы саясат жүргүзгөн совет бийлигинин учурунда куугунтукталып, өлтүрүлүп, көп кысымдарга дуушар болушкан. Ал эми Сталин убагындагы репрессияда алардын санжыралары өрттөлүп жок кылынган. Ошондон улам жерге көмүлүп, дубалга урулуп, же башка ыкмалар менен жашырылып, араң сакталып калгандары бар. Мына ушундай кыйын күндөрдө Саид Умар Олмасхановдун чоң аталары да баштарынан өткөрүшкөн. Кысым күчөп турган оор мезгилде Саидтер өз алдынча улут болуп калыптан албай, ар түрдүү улуттардын ичинде калып кетишкен. Ошондуктан алар кыргыздардын, өзбектердин, казактардын, тажиктердин, уйгурлардын, керек болсо түркмөндөрдүн арасында да бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менин урпактарым бир түп дарактан көп бутак чыккандай дегендей, Саидтер жер жүзүнүн көп мамлекеттеринде бар, жана алардын баарынын түбү бир. Кыргызстандагы пайгамбарыбыздын түз урпагы Саид Умар Олмасханов тарабынан Борбордогу Азиядагы Саидтер уюму негизделген. Анын эң башкы максаты көп жылдар кысымда калган Саидтердин укуктарын коргоо менен алардын башын бириктирүү болуп саналат. Бул максатта 2021-жылы Нокат жергесинде биринчи жолу Борбор Азиядагы Саидтердин жолугушуусу болуп өтүп, пайгамбарыбыздын урпактарынын башын бириктирүү демилгеси чоң кубануу менен кабыл алынган. Саидтер туурасында илимий изилдөөлөр жокко эсе. Өткөн жылдын 31-мартында Борбордогу Азия чөлкөмүндө биринчи ирет Борбордогу Азиядагы Саидтер уюму Кыргыз Улуттук илимдер академиясы менен биргеликте Саидтердин тарыхына арналган эл аралык илимий практикалык конференция уюштурган. Ага Сауд Арабия, Туркия, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан мамлекеттеринен окумуштуулар катышып, кызуу талкуу жүргөн. Конференциянын жыйынтыгы менен резолюция кабыл алынган. Бул көрүнүш коомчулукта зор кызыгууну пайда кылып, чоң резонанс жараткан жана изилдөө иштери зарыл экендигин, ал үчүн көптөгөн мээнет турганын ачык айкын көрсөткөн. Айта кетсек, Япон окумуштуулары Өзбекстандын Маргелан Саидтердин тарыхын, санжыраларын чоң кызыгуу менен иликтеп, атайын эмгек жарык көргөн жана алы бир нече тилге которулган. Борбордогу Азиядагы Саидтер уюму түптөлгөндөн бери коңшу өлкөлөрдөн кайрылган пайгамбарыбыздын урпактарынын саны арбын болууда жана анын негизинде 500 миңден ашык санжыралар такталган. Ошондон улам кылымдар бою мусафырчылыкта жүргөн Саидтер үчүн жасала турган иштердин катары арбын. Ал үчүн дүйнө жүзүндөгү пайгамбарыбыздын урпактарынын байланыш көпүрөсүн куруу өзгөчө мааниге ээ. Шейх Али Жума, пайгамбарыбыздын Ахли Байти, Аллаху Тааланын пенделерине ырайым кылган илахий белектери жана туруктуу неаматтары.